Кутмандыгы чардактуу айымдар жана мырдалар жалпы бизди угуп жана көрүп жаткан телекөрүүчүлөр жана ошондой эле радио кармандар. Биз сиздер менен буйруса ортого бир жуманы таштап келдик. Андыктан барыңыздарды катарлаш болууга чакырабыз. Арбаңыздар, амансыздарбы? Дагы да болсо сиздерди көрүп, сиздер менен көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Мына ушундай бир жуманы артка таштап, тамаша талкуу программасы бүгүнкү эфирдик саатын сонун маанайда өткөрүү алдында турат. Демек сиздер бизге кошулуп маанайыңызды көтөрүңүз. Ооба, баардыгыңыздар дал ушул иш күнүн ийгиликтүү аяктадыңыздар дегендей ишеничтебиз. Андыктан дал ушул ийгиликтүү күндү ийгиликтүү эфир менен баштаңыз деп коелу. Сонун чындыгында үй бүлөңүз менен олтуруп, балким кечки тамактанууга олтурдуңуз, же болбосо камынып жаткан учуруңуз болушу мүмкүн. Эң кыскасы үй бүлөңүздүн учагына жеттиңиз, жумуш убактысы бүттү, дагы да үй бүлөңүздү маанайыңызды көтөрүп, биз менен бирге болуңуз, чогуу болуңуз дейбиз. Анткени бүгүнкү эфирде сонун тема алкагында сүйлөшүү жана сонун бир концертке билеттер, оюндар сиздерди күтүүдө. Тилекке каршы биздин коногубуз келе албай калгандыгына байланыштуу. Биз бүгүн Элдос мырза менен биргеликте кесиптешим менен мурдагы бир эфирлерди сагынып, мына ошондой экөөбүз гана сиздер менен үчөөбүз деп койсок болот. Биз көпчүлүкпүз, чындыгында сиздер менен сонун эфир кылабыз. Ооба, мынакей Заринанын ушунчалык сагынып калганы байкалды. 1 мүнөткө жакын сүйлөдүң окшойт негизи. Сиз ичиңизден 1-2-3 деп эсептеп отурган окшойсуз. Мен эсептеп отурган 60 болгонго жакындап калганда сөздү мага бердиң. Айтор, ардактуу достор, жалпы көрүүчүлөр, радио кармандары катарыбызга кошулуңуз дейли. Бүгүн биз Зарина экөөбүз кайсыл теманы сүйлөшөбүз деп турган болсоңуздар, анда айталы, бул тема негизи баардыгы эле баш кошкондорго жана ошондой эле азыркы учурда баш кошуп үйлөнүп, бир үй бүлөнүн оош кыйышын көрүп жаткан биздин жаш жубайларга жана ошондой эле эми гана мына турмушка чыгам, же болбосо үйлөнөм деп турган кыз жигиттерге арналат. Демек бүгүнкү биз сүйлөшчү тема, Зарина, кыз жигит мамилеси. Сонун бул талкуулай берчү, бул тууралуу сөз кылсак, сөз аябагандай көп болгон темалардын бири десек болот. Кызыктуу баардыгына, балким чоң апаларыбыз, аталарыбыз деле өзүнүн кыз жигит мезгилиндеги, сүйлөшкөн мезгилдеги учурларды эстеп бир күлүп алаттыр деп ойлойбуз. Биз ошол кызыктуу учурларды сиздер менен биргеликте талкуулайбыз. Албетте сиздердин бизге дагы жардамыңыздар керек, Ооба. Айтпадымбы, бул тема негизи баарына кызык. Анткени баарынын башынан мына ошол кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн маалдагы окуялар бар. Андыктан чамданыңыздар, жазыңыздар, каттарды жазып калтырыңыздар. Биз албетте мына ошол сиздин кызыктуу окуяңызды миллиондогон угарманга айтып беребиз, Албетте, бизге айрыкча мага да аябагандай кызык болууда. Кандай бир кыз жигит учурда кызыктуу окуяларды өткөргөнсүздөр, мамилеңиздер кандай болгон, кандай мамилени туура деп эсептейсиздер, же туура эмес деп эсептейсиздер, жаш кыздарга же болбосо жаш жигиттерге мамиле кылууда кандай кеңештерди берет, биздин улуулар? Ушуларды дагы жазып өтүңүздөр. Анан албетте чуу дегенде эле өзүбүздөн баштайлычы, Зарина деп койбоймунбу? Эмнеге мен улуусу, анан дагы тажрыйбасы көп адам катары, үй бүлөлүү адам катары сиз айтпайсызбы? Мына ошондой. Негизи эле кыз жигиттин мамилеси кандай болуш керек деген теманын үстүндө талкуу жараталы деп турабыз бүгүн. Айтыңыз, кандай болуш керек? Биздин баягы апаларыбыз бар, аталарыбыз бар. Алар убагында, кезинде ошол эле баягы не деп коет, 60-жылдар деп коелу, мүмкүн 70-80 жылдары кыз жигиттин мамилеси кандай болгон? Мындан бир 50-60 жыл мурдагы. Анан азыркы кыздар менен жигиттердин мамилеси кандай болуп атат? Мына ошонун баарын бир айырмасын жазып койсоңуздар болот. Албетте, баягы доор өзгөргөн сайын, заман өзгөргөндө дагы сүйүүлөр, көз караштар, мамилелер өзгөрөт эмеспи? Бирок мен ойлошумун да, мурда ата-энебиз баягы өздөрү сүйлөшүп туруп эле берип коюшкан десе, аларды сүйүү болбоптур, же болбосо кыз жигит болуп жүрүшпөптүр деп ойлогон болчумун. Бирок деле андай эмес экен. Ал мезгилде деле сүйүү, ошол мезгилде деле кат жазышуулар, жолугушуулар, аны деген мага чоң атам менен энем айтып берген да. Кандай болгон экен? Бул энем ошол Жалаатта окуган экен. Мугалимдикке, ошо педагог болуп окуп, кийин келип, кийин чоң атам ошол мезгилде мындай
аскер адам болгон. Аскерде жүргөнбү, ошол жакта иштегенби, ушундай атайын энеме жолугушка келген экен эле, сүйлөшкөн экен эле. Кийин чоң атам айтып күлөт да, мен энеңди алам деп, бардык ишими таштап келе бергем деп коет да, ошол боюнча бул жакта жашайбыз деп. Мен аскер адамы болбой калгам, мен иштебей калгам деп ошентип айтат. Сүйүү курмандыктарды талап кылат. Ошон үчүн айтып коюшат эмеспи, сүйүү курмандык талап кылат деп. Анан албетте бир гана сүйүү курмандыкты эмес, баягы күрөштү деле талап кылат да. Сүйүү үчүн күрөшүш керек, аракет кылыш керек. Анан ошол аракет кылып жатып, мүмкүн окшошпой калгандар бар чыгар. Аларда жазып койсоңуздар болот. Калгандар бар чыгар, баягы чуркагандык эмес, буйргандык деп калган учурлар да көп болбойт. Мына ошондой учурдан, мисалы үчүн баягы биздин кыргыздарыбыздын салттары көп эмеспи? Мына баягы салттарыбыз туура келбей калып деле, мындай баш кошпой калгандар бар экен. Менин бир таанышым бар. Ушул эле таанышым мындай кайра айткым келип атат да, эмнегедирчи билбейм. Айтыңызчы, мен уга элекминби? Калың маселесин чече албай калышып, анан уккансыңбы да? Жок, азыр эстеликмин али. Ата энеси, эки жигиттин, кыз жигиттин ата энеси жолугушуп, анан кийин тиги калың маселесин чече албай калышат экен да. Кыз тарап көбүрөөк айтат экен, тиги жигит тарап азыраак айтат экен да. Анан ошентип жатып, баягы кудалардын ортосунда бир чыр чыгып, калыңдын эле маселесиненчи. Анан ошол баягы кыз менен жигиттин үйлөнүү үлпөт тою бир жарым жылга кеч калган экен да. Бул учурда баягы ата эненин менин айынан 2 жаш ортодо, 2 анча ойдо калып кыйналган учурлар десеңиз, мисалы үчүн баягы бир кинодо бар го, билесизби? Тойлугун берсек, калыңын бербейбиз, калыңын берсек, тойлугун бербейбиз деп айтабыз деп барышат го. Ал эми кыз тарап болсо бай адамга берип атып, садырбай кадырбай болуп адашып кетишет го. Мына ошондой кызыгуучулар жашоодо кездешип турат. Мына ошондой кызыктуу учур же болбосо кыз жигит болуп сүйлөшүп жүргөн жүргөндөгү мамилеңиз кандай болгон, же болбосо үйлөнгөндөн кийин кандай мамиле болду, жигитиңиздин кандай бир мүнөздөрүн байкадыңыз, аялыңыздын кандай мүнөзүн байкадыңыз, кыз учурунда кандай эле, же баягы кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат деп коет эмеспи? Алганга чейин алтыным. Алгандан кийин катыным дегендей эле. Кандай болуп кетип атат? Ошонун баарын жазып коюңуз, эле биз бир мыкты музыкалык чыгарманы тыңдап келели, андан соң маекти улантабыз. Кеттик.
Көрүп жатканыңыздар Улуттук телерадио берүү корпорациясы жана ошондой эле 106.1 жаштагы ынтымак радиосу барыңыздар катарлаш болуңуздар дейли. Бүгүн биз сүйлөшүп жаткан тема барыңыздар үчүн кызык болот деген ишеничтебиз. Бүгүн биз жалпы эле адамдарга, жалпы эле биздин радио көрүүчүлөр, радио армандарга жана ошондой эле теле көрүүчүлөрүбүзгө кызык болот деген ишеничтебиз. Элдос мырза айтып өткөндөй эле кызыктуу тема бул болсо кыз жигит мамилеси тууралуу сүйлөшүп жаткан учурубуз. Мен кесиптешим өзүнөн сурап аткам. Айтпайсызбы эми кыз жигит мезгилиңерде кандай мамиле курдуңар дагы үй бүлө болгондон кийин эмнелер өзгөрдү? Мен мисалы үчүн дедим го. Мен мисалы үчүн эмне болуп өзгөрдү? Мен мисалы үчүн сүйлөшүп жүргөн кезимде гүл алып барсам, азыр картошка пияз алып барам да үйгөчү. Мына ошол баягы жубайыма гүлдү элестетирет болуш керек. Баары бир гүлдүн орду башка да. Бирок баягы картошка пияздын деле орду бөлөк. Гүл берип сага эмне кылам деп кээ бир балдар айтат го. Анан айтам да койгулачы айланайын, гүлдүн орду башка депчи. Анткени ал аялга, айымдарга эмоция сыйлайт. Дагы да бир билесизби, адам канчалык кубанып, сүйүнгөндө бакыт гормондору чыгат экен дагы адамдан. Анан адамдын териси жакшырып баштайт экен, косметика колдонбой эле сулууланып ажарына чыга баштайт экен. Демек, бул мамилеңиздин да жакшырышын, анткени гүл берген адамга деген ал айымдын мамилеси, сүйүүсү дагы да артат. Мынакей. Ал эми ардактуу теле көрүүчүлөр, мырдалар, сиздер айымдарыңызга гүл берип, гормондорун ойготуп, бет терисин жакшырткыңыз келеби? Анда гүл бериңиз деп коелу. Ооба. Анан албетте. Баары тамаша, бирок чындыгына жараша деп коет эмеспи? Азыр гүл бербей калдыңыз иш болсо. Азыр деле гүл берип турабыз, майрамдарда, бирок эми көбүнчө ошол баягы үйлөнгөндөн кийин бир үй бүлөнүн жоопкерчилиги деген бар. Ошону сезинип, күнделик гүл алып бара берсем болбой калат дейсиз. Күнделик гүл алып баргандан көрө күнделик ит алып барган жакшы да, туурабы? Ардактуу үйлөнгөндөр жакшы билет болуш керек, турмушка чыккандар билет, баягы ушул гүлдүн акчасына 2 килограмм эт келет го дегендерчи. Мынакей. Чындыгында ал эми кыз жигит мамилесине кайталганда, мамиле башында башталган учуру, андан кийин мүнөздөрдүн чыгып баштаган учурлары тууралуу айталы да. Негизи эле баягы кыз менен жигит таанышканда билесиңер, мындай бири-бирине такыр жаман жагын көрсөтпөйт, идеалдуу болуп чыга келишет го. Аябагына жушунакай болуп көрүнүп, анан кийин эле карасаң таптакыр башкача болуп чыга келген. Анан дагы көпчүлүгү баягы сүйлөшүп жүргөндө билинбеген мүнөздөрү үйлөнгөндөн кийин билинип калат экен да. Чыкпай калган мүнөздөрү, чыкпай калган мүнөздөрүн чыгарышып айымдар. Айымдар дең, эмне айымдар? Мырдалар деле ошондой экен, баягы алганга чейин ой мен сага айды алып берем, күндү алып берем деп, алгандан кийин жок дегенде бир нормальный чай алып бере албай калат экен да. Түшүнүп жатат экенсиңерби? Асмандагы айга колуңар жетпейт экендигин. Жок, эми баягы турмуш өзү ошентип коет окшойт да, менимчечи. Үйлөнгөндөн кийин эми үйлөнгөндөр айтып атпайм, жанагы эле үйлөнгөндөр менен баш кошкондор мени түшүнүп атат азырчы. Билип турат, байкап турат. Бул ушул жигит туура эле айтып атат деп аткандар болушу керек. Турмушту көргөн адам менен көрө элек адам экөө туруп алып тартышып аткандай эле болот да экөөсү. Бирок чындыгында бир убакытты бактай алсаң баары бакыт дейт эмеспи? Өз учурунда мына ушундай кыял менен жашап, көрүп, сезип алган жаш эле болуш керек. Бирок азыр мындай аябай эле кызганчаактар да көбөйүп кетиптир да, байкап атасыңбы? Анан кыз учурунда деле кызганып башташат экен. Анан кыздар деле мындай кыз жигит болуп жүргөн учурда жигитиңерге баш бербей келе деп койгон. Өзүңүз эле айтып коюн эмеспи? Кээ бир жигиттер бар го, үйлөнбөй жатып эле кожоюн болуп алышат. Каяка баратасың? Ой, менен мага айтпадың го, ким үйүнө баратасың деп. Эми кыз жигити ал, эми үйлөнгөндөн кийин ал кандай болот, аны Кудай билет да, эми үйүнөн чыгарбай кармап отурат окшойт менимче, байлап алабы. Мындай да, кызык да, мен ушул нерсе таң калтыра берет да. Адамды көргөн учурда ал кандай болсо ошондой жактыргансың да. Ал ошол балким кат кырып күлүп аткандыгы, балким бирөө менен сүйлөшүп аткандыгы, ошондой жашынакай кийинип алып, көчөдө жүргөнүн, ошону көрүп жактырган адам. Анан эмнеге аны өзгөртүп, кыска кийбей узун кий, андай баспай мындай бас, аны сүйлөбө, буну күлбө дей берет дагы. Анан кийин эле эмнеге өзгөрүп кетишет? Эмнеге өзгөрүп кеттиң деп кайрасып беришет да. Угармандардан сурайлы, анан ошол эле учурда угармандардан келген каттарды биз жарнамадан соң жарыялайбыз.
Canıma dal menin dostum, taqdirda tapam dedim dostum. Arnalsın жүрөк ырlarım sağa menin dostum. Жүрөк жагасың ай достum, bir үйдүн баласындай достum. Сыйлашып өтөлүчү биз дал ушундай. Өлчөнгөн өмүрдө абыл жалгандарда, кошотко деди биздей досту пайгамбарда. Sen aman bol, sen aman bol, canımdan acıramay жүрменин досум. Досум, эч качан бөлүнбөгөн досум, bir nandı bölüp жеген досум. Жалгандан көзүң өтпөсүн өмүрдөгүн досум. Көрбөсөм сагынамын досум, жаныма жаны жакын досум. Муңайган кезде жанымдан табыласың. Өлчөнгөн өмүрдө абыл жалгандарда, кошотко деди биздей досту пайгамбарда. Sen aman bol, sen aman bol, canımdan acıramay жүрменин досум. Кыйналсам бул аламда досум, мен өмүр сынаганда досум. Ишенбем өзүмдөн башка бир адамга. Эй досум, дос деген сөзүң жагат досум. Болосуң мага канат досум, билишет мени да бары сага карап. Өлчөнгөн өмүрдө абыл жалгандарда, кошотко деди биздей досту пайгамбарда. Sen aman bol, sen aman bol, canımdan acıramay жүрменин досум. Өлчөнгөн өмүрдө абыл жалгандарда, кошотко деди биздей досту пайгамбарда. Sen aman bol, sen aman bol, canımdan acıramay жүрменин досум. Sen aman bol, sen aman bol, достуктан ажырабай жүрменин досум. Баягы каргашалуу күн эсиңдеби? Ошону бүгүн эстеш керекпи? Сен түрмөдөн качып келгениңде мен эшикти жаап койдум. Ошондо милициялар сени издеп жүргөн болчу. Алдыңа бир бейтааныш киши бир мүшүк акча таштап кетти беле? Ал менин атам болчу. Үйүңө бир бейтааныш аял киши келип кызматыңды кылган. Ал менин апам болчу. Жанымдагы жаркыраган, жүрөктөй болгон кыз менин бир тууган карындашым. Сенин мага кылган жакшылыгың үчүн мен бардык жакындарым сага тапшырдым. Мен сага бакыт каалайм. Мына ушундай сонун ыргактар жана ошондой эле сонун клиптер менен биз эфирдик саатыбызды ачык деп дагы бир ирет жарыялайбыз. Демек бизде болсо оюндарыбыз бар да.
Албетте, ар дайымкыдай мына ушундай кубанычтуу убактарда сиздер менен мыкты белектерди дагы бөлүшөбүз. Бизде сонун жаңылык бар. Жакында Ошто 31 май күнү Улукман апанын концерти болот. Фан-зонада эң бир сонун башкача бир аурада өтөт десек болот. Бул концертти тикетке уюштурган жана сиз бул концертке билеттерди бекер утуп алуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Демек бизде ар дайымкыдай жеңил гана шарттар. Биз менен бирге болуңуздагы сиз күткөн учурда тамаша талкуу программасында оюндарга катышып жеңүүчү атаңыз. Дал ушул учурда оюн өнөтөрдөн мурдан келген каттар бар, жаңыртып коелу. Албетте, биздин темабыз бул мамиле, жөнөкөй мамиле эмес, кыз-жигит мамилеси. Ал учурда бизде көрүүчүбүздөн келген SMS билдирүү бар. Аяк сандары 427 менен аяктаган көрүүчүбүздөн саламатсыздарбы? Менин турмушка чыкканыма 8 ай болду дейт. Баш кошконго чейин жолдошум экөөбүз 3 жыл кыз-жигит болуп сүйлөшкөнбүз. Азыр Кудайга шүгүр, бактылуубуз. Кыз-жигит болуп сүйлөшүп жүргөндө уруша эле берчүбүз дейт. Азыр деги урушпайбыз, эч качан урушпайбыз деп бири-бирибизге сөз бергенбиз. Мен бактылуумун дейт дагы кашанча жазып коюптур, бирок жолдошумду билбейм бактылуу дейт. Анткени мен көп эркелеп коем дейт. Тамак кылбай көчөдөн эле ичеличи деп айтам, бирок рахмат. Жолдошума эки дүйнө ыраазымын. Жолдошума чын ден соолук, узун өмүр, иштерине ийгилик каалайм деп жубай жазыптыр. Мынакей баягы көчөдөн көбүрөөк тамактанабыз дейт го. Эми үйлөнгөнүңүзгө аз эле болуптур, 8 ай болуптур. Бул аз эле убакытта койсоңуз. Алды дагы кыйла өнөр чыгат да. Азыр чыгып эркелеп алыңыз дейсизби? 8 айдын ичинде мындай эми гана бири-бириңиздерге көнүп, үй-бүлөлүк жашоону баштапсыздар да. Эми ал жагы кандай болот? Эми Кудай буйруса, мына ушул бойдон кетсин дейли. Бактылуу болуңуздар, сүйүүңүздөр дагы да түбөлүктүү болсун. Ооба. Буйруса дал ушундай бойдон эч качан өзгөрбөңүздөр, бактыңыздарга бакыт кошулсун дейли. Анан дагы жанагындай болуп турган, мен бактылуумун, бирок күйөөмдү билбейм дегендеричи. Баягы биз экөөбүздү тааныштырган Айшаны куттуктап койбойлу, бизди тааныштырган Айшага салам айтып койбойлу десе, андан көрө Айшаны союп койбойлу дегендейчи. Мен да кайсы Айша деп буда. Жок, ушундай сөз бар го, экөөбүздү тааныштырган Айшаны куттуктап койбойлу десе, андан көрө аны союп койбойлу депчи. Демек бирөөсү нааразы экен. Деги ушул жерден билинип турган учуру. Дал ушул таптан баштап биз оюнубузду баштайбыз. Эгерде мына ушул оюнду жеңүүчү деп табылган болсоңуз, анда сизге бир кишилик концертке чакыруу Улук Манапонун жеке концертине чакыруу баракча бар. Демек, кандай оюн деп турган болсоңуз, биз жөн гана бир ырды коюп беребиз. Музыкасын, ал ыр кандай ыр деп, кандай ыр, жана ал ырдын аты ким? Ой, аты эмне? Аты эмне? Анан дагы ошол ырдан бир куплет ырдап беришиңиз керек болот. Демек, биринчи ырды жаңыртайын, Кеттик анда эмесе, мынакей. Окканда эле билип баштачу экен, Мына ушул ыр кимдин ыры? Кандай ыр чыгып бизге түз байланышка чыгуу менен ырдап аткарып берсеңиздер болот. Дагы бир талантыңыздарды бизге көргөзүп, телеканалда башка да көрүүчүлөр сиздин талантыңызга күбө болсун. Жана Улукман апанын концертине билет утуп алыңыз. Ооба, ар дайым эле Улукман апа концертин кое бербейт, андыктан дал ушул бир өзгөчө концертке билет утуп алуу бул оңой эле. Жөн гана бизге байланышка чыгыңыз, жана ошондой эле мына ушул ыр кимдин ыры бир куплет ырдап беришиңиз керек болот. Анан кийин биз сизге билет беребиз. Албетте. Бул учурда келген SMS билдирүүлөр бар. Ассаламу алейкум, урматтуу Ынтымак радиосу. Мен Сүлүктүү шаарына караштуу Кальсо айылында жашайм. Салам айтып коюшсун, мен сүйүнүп калайын. Кальсо айылына айтсаңыз, билесизби Кальсо айылын дейт. Салам жолдойбуз Кальсо айылына, бирок мен билбейт экенмин. Биринчи жолу катамын. Кальсо айылы деп эле мындай жөн эле Шакек айыл деп койсоңуздар жакшы болот экен. Негизи баягы биздин Кыргыздын жер суу аттары деле кызык, байкайсыңарбы? Мындай кара коо эмнеге ак коо эмес, эмнеге сары челек, эмнеге ак челек эмес? Биз ушул кесиптешим экөөбүз эфир сыртында ушул кайсы теманы сүйлөшсөк деп андан тандап атканбыз. Ушул теманы аябай ойлондук да, эмнеге муздак суу эмес, эмнеге ысык көл деген сыяктуу болупчу. Чындыгында өзгөчө баардык нерсе. Эмнеге сиздин айылыңыздын аты Кальсо деген айыл? Эмне үчүн? Же чындыгы эле баягы ошол кальцодой тегерекпи? Эмне болуп калат? Дал ушул тапта бизге байланышка чыгып, оюнга катышам деген биздин телекөрүүчүбүз бар. Демек кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен келиңиз.
Кош келиптирсиз. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кеч, кош келдиңиз. Жанагы каналда ынтымак. Ооба, дал өзүм мынакей колго булгап коелу, көрүп атасызбы? Ооба. Азыр ыр койдуңуздарбы? Ошо Бекборбектин Эркинай деген ырыбы? Бир коюп көрөлүбү? Коюп көрүңүз. Мынакей коюп көрөлүчү. Ушул ырды туура таптыңыз. Бул Бекборбектин Эркинай деген ырды бере аласызбы? Эстен чыгып кетти, мурда ыры эле ошо эстеп кетти. Бир аракет кылып көрбөйсүзбү? Мындай эле кайырмак эле. Бир коюп көрөсүздарбы мындай сөзүн Бекборбек? Кое албайбыз, андай мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Эркинай. Эсиме чыгып кетти ушул. Анда текстин бир карап келчи. Анда чоң рахмат айталы, келип туруңуз макулбу? Макул, рахмат. Жакшы барыңыз дейли. Мынакей, бул биздин телекөрүүчүбүз ырдын атын билди. Бирок ырдап бере албады, тилекке каршы. Биз ошондуктан кандай кылабыз? Башка көрүүчүлөрүбүз кайсы ыр экендигин билип алышты. Башка эле ыр коелу жаңыдан. Жок, ушул ырды ырдап бере турган бир киши байланышка чыкса, андан кийин экинчи, үчүнчү ырды коюп берели. Макул. Билетти тең жарымдан бөлө аласыздар дейин деп калыптыр. Жарымы атын тауып жарым болсо текстин ырдап берсечи. Шын күлөйүн деп аткам да. Биз WhatsApp'тан дагы чалуулар келип атат, WhatsApp'тан дагы туура жооптор келип атат. Бирок биз телефон чалууну гана кабыл алабыз, ошондуктан байланышка чыгыңыздар. Улук Монополдун аткаруусундагы жеке концертке чакыруу барак жолтуп алсаңыздар болот. Келген SMS билдирүүлөрдү жаңырталы. Акыркы сандары 179 менен аяктаган угарманыбыздан саламатсыздарбы? Жатан айылынын жалпы тургундарына салам жолдойм. Ишиңиздерди, ийгиликтер коштуп, ар дайым жаркылдап жүрө бериңиздер деген билдирүүсүн калтырыптыр. Чоң рахмат жакшы тилектериңиз үчүн. Келип туруңуз дейли. Ал эми бизде болсо байланышка чыккан биздин телекөрүүчүбүз бар. Демек, кабыл алалы. Кутмандуу кеч, кош келипсиз. Саламатсызбы? Кутмандуу кеч, келиңиз, атыңыз ким, кайсыл жактан байланышка чыктыңыз, канча жаштасыз, келиңиз таанышалы. Оштон байланышка чыктым. Атым Айдана. Оюнга катышабызбы же? Ооба, катышабыз. Ырды коюп берейинби же бат эле ырдап баштайсызбы? Башы кандай башталат айтып коюңуздар эле. Ошону биз да билбейт экенбиз, карап албаппыз. Болду. Айда жоктон кеттим ай. Кана? Кылымдан кеттим. Айда жоктон кеттим ай, акылыман кеттим ай, сүйүп алып сени Эркинай. Жолдасы болбоду, сүйүп калып сени Эркинай. Мына ушул тууралуу сурайлы да эжекебизденчи. Бул Эркинай деп атпайбы? Балдары бар. Бул ырдын тексти ошондой да негизичи. Биринчи балам басып, 3 балам бар да айтат да. Анан өздөрүнүн кыз жигит мезгили, анан үй бүлөдөгү мамилеси тууралуу. Айдана эже. Биринчисин туура таптыңыз. Экинчи дагы үчүнчү музыкаларыбыз бар. Ага чейин сизден сурайлы деп атабыз да. Сиз жолдошуңуз менен башкошконго чейин жана башкошкондон кийин жолдошуңуз өзгөрдүбү? Жолдошуңуздун мамилеси кандай болду? Жолдошум мамилеси сонун. Үйлөнгөндөн кийин деле? Үйлөнгөндөн кийин дагы. Кандай мисал эч кандай өзгөрүү болбодубу ошол бойдон элеби? Жок, эч кандай өзгөрүү болбоду. Сүйлөшүп жүргөндө ошондой эле, азыр деле ошондой. Бизди бирөө тааныштырган 10 күндүн ичинде эле башкошконбуз. Анан мамилеси ошо башкошкон бойдон. Билбей калыптыр да 10 күндүн ичинде. Сиз мындай көбүрөөк сүйлөшүп жүргөндө билет болупсуз да, бат эле тийип кетипсиз да. Жакшы, Айдана эже, демек экинчи музыканы коюп берейинби? Ооба. Мынакей угуп туруңуз анда, Мама.
Аха. Адина бирок кандай ырдалат немесин унуттум да. Адина. Адина. Үйдө барында. Ана жардамчылар бар экен го. Жолдош турбайбы? Адина. Экөө чыгып алса. Сонунда мындай баягы дуэт болсоңуздар болчу да экен. Кеттиге же баштаңыз эми болуңуз. Кабылдым. Ойбойго жеткен шагымда. Hey, Adina деп көрүңүз эми. Адина. Жок, жедем айтыңыз. Айдана десин, Айдана. Дайыма сага байлагам депти. Айдана деп коңузчу, келиңиз эми бир ыргалдан сизге билетти берели. Айдана орда Айдана болду да бияга. Сонун. Анан дагы жедеме бериңизчи, жеде менен сүйлөшүм келип атат да менинче. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы, Кутмандуу кечиңиз. Атыңыз ким? Атым Канатбек. Канатбек мырза, айтсаңыз, Айдана эженин үйлөнгөнгө чейинки мамилеси кандай болчу? Биз ушул күндө таанышканбыз да, былтыр дейм, 14 жыл болду. Ушул күндө как раз июндун тоонунда тоюбуз болгон. 28-де таанышканбыз да. Юбилей болот турбайбы жакында? Юбилей болот, былтыр 20 жылдык юбилей болду. Биги таанышканга 14 жылдын жүзү болду. Сонун. Onun için toyuz bolgan, tanışkanız şu 10 gündün tezgahında toyuz bolup, közden baş koştuk. 2 kız, 2 uzun basılı atken. Ошондо жубайыңыз үйлөнгөнгө чейин кандай болчу? Анан үйлөнгөндөн кийин өзгөрдүбү? Бир мүнөздөрү чыгып дегендей. Жок, экөөбүздүн арабызда бир кандай десек, сонун мамиле эч мындай аламыш аттаган жери жок, жашырмачылык билген жерибиз деле жок. Кудайга шүгүр азыр семьябыз. Мына жакын бүгүндө мына эшибизде мына эмне телеска деп коет, бизде айылда сөрө деп коет, ошол жерге телевизор улап, азыр антеннасын улап, мына сиздерде түз эфирден сиз мени карап турасыз, мен сизди карап турам да. Сол мен элестеттим. Баягы айылдын салкын абасы, анан шамал согуп турат, сөрөдө бизди көрүп аткан экенсиз. Мен айылга кетип келип калды го. Демек, жезде деп коет эми. Биринчи эжебиз чыкканда го чейин. Чыкты да биринчи. Эми үчүнчү музыканы коюп берели, макулбу? Аракеттенебиз эми, макул. Оюнду баштадык. Акырына чыгышка аракеттенебиз. Эми биз сиздердин мындай болушунча эле жардам берели деп атабыз. Демек бир оңоюраак музыка табалычы. Ошол сиздер жеңип кетсин деп атпайбыз. Демек, мынакей. Ушул жерде байкеме бир оңоюраак музыка табылбай атпайбы? Мына таптым. Охо, мынакей, угуп туруңуз. Кетти. Эмне болду? Жоңуз барбы? Эжем кыйын турбайбы? Өргө угат окшойт. Ырдап бериңиздер эми, келиңиздер, дуэт болуңуздар. Музыка улантайын, Мына кетти. Baldız, neyse yalnız, neylesin sürünağız, Neslerden kahvece sürünağız. Baldız, neyse yalnız, neylesin sürünağız, sanat gelgin, Neslerden Ey
азаматсыз мынакей сонун болду. Мына сонун чындыгында укмуштуу эле жанагы сиздер мындай ырды көп угасыздарбы үй бүлөдө? Ооба. Эң сонун. Эми биз угуңуз макулбу? Эжекөзү деп калды го. Чындыгында мен кубандым, анткени бир эле эжекөз элемиз жолдошто келип, кошо жардам берип, баягы бир сүйүүнүн жеткен чеги десек болот, үй бүлө куруп, бир толкунда экен, бир калып кетпей, бир арта албай, көз карашы, жолу, багыты бир болгону кубандым. Айтор, Айдан эже кайсы айылдан байланышка чыктыңыз? Biz Oş областына караштуу Ноокат районунун Айбек айылынан Жан айылына чейиз. Сонун. Дал ушул Айдан эжеге кол чабууларды жаңыртып коелучу мынакей. Кол чабалы Айтор, Айдан эже, сиз өз билегиңизди, өзүңүздүн билетиңизди УТРК Ош телеканалынын имаратынан келип алып кетсеңиз болот. Байланышка чыкканыңызга чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Аман болуңуз, келип туруңуз дейли. Аман болуңуздар, сиздер дагы кишилерге ийгилик. Сиздер да ар дайым көрүп турабыз. Рахмат. Сонун болду. Келип туруңуздар дейли. Мынакей эң бактылуу үй бүлө. Көрүп багы бирден менен көрдүм дейт го, бирден мен уктум дейт го. Чындыгында үй бүлөсүнүн аябагындай суктандым. Бир толкунда бир ою, көз карашы бир экен. Анан экөөнүн да жаш курагы канча жашта экен, экөө мындай экөөнүн толкуну бирдей экен, экөө бир маршрутта бараттыр айтыпчы. Бир жака кетип аткан сон болуптур. Үй бүлөдө эң маңыздуусу ушул го деп ойлойм. Анткени экөө эки жака тартпастан үй бүлөнү бир багытта алып кете алат. Ал эми бир билеттин бизде аныкталды. Айдан айымды куттуктайбыз. Улукман апанын концертине барып, дагы да бир сонун музыкаларды, ырларды угуп, эргүү алып келебиз. Дал ушул тапта бизге байланышка чыккан угарманыбыз бар. Кабыл алалы. Алло, саламатсызбы Кутманду Кеч? Кош келипсиз. Саламатсызбы? Кутманду Кечиңиз менен келиңиз. Кайсыл жактан байланышка чыктыңыз? Атыңыз ким? Оштон чыгып атам, атым Рахман. Рахман мырза. Оюнга катышабызбы же темага ойго кошосузбу? Оюнга катышабыз. Сонун. Анда эмесе сизге эки гана ырды берели. Эгер тапкан болсоңуз, сизге бир билетти беребиз. Демек баштайлы? Ооба. Сизге сонун мүмкүнчүлүк. Мынакей баштадык. Рахман мырза, жооп барбы? Аз кийин койгончу. Бизде убакыт жок да. Болот ушунча акты жетишет эми. Угулбай атат го эми музыка. Ой, угулду го сонун эле. Катырап. Угулуп атабы? Башка эки көрбөйсүз. Жок, бул жерде тандоо деген вариант жок да. Угулбай атат десек. Демек, Рахман мырза, биз сиз менен коштошобуз. Айла жок, арга жок, Айтор наушинтип баягы бир теманы деле талкуулаганча 1 саат убакыт өтүп кетиптир. Ооба, чындыгында айтылбаган көптөгөн сөздөр калды десек болот, бирок биз бүгүнкү күндүн ар бир учурдун өз жеңиши болот эмеспи? Бүгүнкү эфирде бактылуу үй бүлөлөрдү көрүп, жана ушул темалардын алкагында кичине болсо дагы сүйлөшүп, пайда алып, жана маанайыбыз көтөрүлгөн болсо, бул биз үчүн чоң табылган. Сиздерди дагы да биз сагынып калабыз, көрүшкөнчө дейбиз. Айтор кыз жигиттин мамилеси өзгөрбөй калышы керек деген биздин көптөгөн угармандарыбыз кат калтырды. Мындай бат-баттан окуп койсо кандай дейсиздер? Кыскача. Жарыялап коюлгандай. Демек, ушул таптан биз коштошууга аргабыз жок экен. Демек, коштошобуз. Айдан эже келип өзүңүздүн билетиңизди алып кетсеңиз болот. Аман болуңуздар, соо болуңуздар, кийинки иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын дейли.